мына 100дөн ашык малды алып кирип кеткен экен. Бул боюнча ушул жерде ар дайым эле койлорду багып, ошо мына тоштагы чоң таштын айланасында дагы койлорду бакчы эле. Баткен облусунда 130 баш майда мал чек арадан өтүп Тажикстандын аймагына кирип кеткенин өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалыматтар боюнча 17 февраль күнү саат 17:00 чамасында Баткен районунун Самаркандек айыл аймагынын жашы 7 элек тургуну 3 тилкесинде чек ара заставасынын аймагында мал жайып жүргөн. Айыл тургуну 130 баш майда мал кантип чек арадан өтүп Тажикстандын аймагына кирип кеткенин байкабай калган. Малчы койлорду кайра айдап чыга албай өзү Кыргызстандын аймагына качып келген. Болжол менен 40 мүнөттөн кийин койлорду кайра Кыргызстанга айдап келишкен, бирок жергиликтүү тургун бир кой жок экенин айткан. Самаркандек айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Тажикстандын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте малды издеп, бирок таба алышкан эмес. Чүй облусунда чөйлөрдүн жупташуу мезгили башталды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жергиликтүү мергенчилер билдирди. Алардын айтымында бул учурда чөйлөр агрессивдүү болуп, адамдардан коркпой калышат. Жайыл районунун жолунда унаанын жанында турган кишилерге карабай, ургачы чөөнүн айынан 2 эркек чөө бири-бири менен кармаша кетишти. Адамдар алардын чырылдаганына туруштук бере албай, унаанын жарыгын күйгүзгөн. Кармашты токтотпогон чөйлөргө күбө болгондордун бири унаадан түшүп, чөйлөрдү айдап кеткен. Атайын багыттагы аскер бөлүктүн кызматкерлери парашют менен секиришүүдө. 17 февралда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн 23565 аскер бөлүгүнүн базасында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн 52806 жана 52870 атайын багыттагы аскер бөлүктөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн абадан кол салуудан коргоо аба аскер базасынын учкучтарынан турган өздүк курам Ми-8 МТВ тик учагынан Сет-10 жана Т-10 үлгүсүндөгү парашюттар менен аркандай бийиктиктен парашют менен секиришти. Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, жалпысынан 90дон ашык аскер кызматкери парашют менен секирип, анын ичинен 20га жакыны биринчи жолу секиришти. Окуу машыгуу секирүүлөрдүн максаты аскер кызматчыларынын аба каражаттары менен десанттык түшүрүү көндүмдөрүн өркүндөтүү. Окуу машыгуу секирүүлөргө чейин өздүк курам аба десанттык даярдык боюнча жыйындардан өтүп, анын жүрүшүндө парашюттун материалдык бөлүгүн, жалпы конструкциясын жана коопсуздук чараларын өздөрү боюнча окуу милдеттери иштелип чыккан. Теориялык жана практикалык зачетторду тапшыргандан кийин аскер кызматчылары жыйындардын аяктоочу этабына парашют менен секирүүгө уруксат алышкан. Коргондулак айылы эң чоң канчык атылды, дөбөт атылды, дагы бир дөбөт, анан бир канчык атылды. Ысык көл облусунун Тоң районуна караштуу Кажысай айылындагы Муздавас Чалай участогунан карышкырлар атылды. Бул тууралуу Элдос Алишеров билдирди. Мурдагы күнү Кажысай айылынын тургундары жолдо унаа менен бара жатышып, тайды жаңы эле жеп жаткан карышкырларды көрүшкөн. Унаадан үрккөн карышкырлар токойду көздөй качышыптыр. Кечээ күнү карышкырлар эшек жеп жатышыптыр. Мага айылдыктар карышкырлар токойдо уулуп жатышат деп чалышты. Эки унаа менен Чалай участогуна барсак, 6 чоң карышкыр чыкты. Унаа менен карышкырларга жакындаганда 4-өнү атууга жетишип калдык. Тоң районунун мергенчилер жамаатынан жалпы 20 адам мергенчиликке чыктык. Карышкырлар жыл башынан бери эшектерди эсептебегенде 30 чоң жылкы жешти. Карышкырлардын 2 чоң үйүрү бар болчу, бирөөсү 16, экинчиси 11 карышкырдан турган деп билдирди. Президент Садыр Жапаров Саут өнүктүрүү фондунун Азиядагы операциялар боюнча департаментинин башкы директору Саут Аль-Шамарини кабыл алды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 17 февралда Азиядагы операциялар боюнча департаментинин башкы директору Саут Аль-Шамари башында турган Саут өнүктүрүү фондунун делегациясын кабыл алды. Тараптар учурдагы жана пландаштырылган инвестициялык долбоорлорду, ошондой эле жакынкы келечекте Эр-Рияда өткөрүлө турган ири иш-чараларды, атап айтканда Сауд Аравия Кыргыз бизнес форумун, туристтик роуд-шоу жана башка маданий
иш-чараларды талкуулашты. Мамлекет башчысы Сауд өнүктүрүү фонду Кыргыз-Сауд кызматташтыгын өнүктүрүүдө өзгөчө роль ойнорун белгиледи. Тараптар ортосунда кызматташуунун жакшы тажрыйбасы топтолгон. Садыр Жапаров белгилегендей, кыргыз тарап Кыргыз-Сауд мамилесин мындан ары да чыңдоо үчүн эки өлкө ортосунда жогорку деңгээлдеги сапарларды уюштурууга кызыктар. Президент Сауд өнүктүрүү фонду Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө, анын ичинде айыл чарба саламаттыкты сактоо, ирригация жана жол, мектеп салуу тармагында бир катар долбоорлорду ишке ашыруу аркылуу колдоо көрсөтүп жатканына көңүл бурду. Депутат Жылдыз Талайбек кызы Кочкор районундагы бир катар социалдык көйгөйлөргө токтолду. Бүгүн 17 февралдагы жогорку кеңештин жыйынында бир катар көйгөйлөр менен катар сунуштар айтылды. Алсак, депутат Жылдыз Талайбек кызы Кочкор районунда жайгашкан Иса Арабаев атындагы мектеп гимназиясында 1500дөн ашуун окуучу билим аларын белгилеп, окуу мекемеси эки имараттан туруп, анан бери 1955-жылы курулган экинчи имараты жеңил конструкция менен салынып 2006-жылы ишке берилген. Бирок ал эч кандай курулуш стандартына жана санитардык ченемдерге жооп бербейт. Кышкысын окуучулар үшүсү, жайкысын жагымсыз жыт чыгып турат. Имараттын талапка жооп бербегендиги тууралуу комиссиянын корутундусу да бар. Андыктан аталган мектеп гимназияга кошумча жаңы имарат куруп берүү маселесин планга киргизүү керек деди. Муну менен катар Кочкор районунун борборунда гинекологиялык бөлүм жок экенин айткан эл өкүлү, эгер кесарево аба жолу менен төрөгөндөр болсо, аларга хирургия бөлүмүндө операция жасалат. Ал эми төрөт бөлүмүндө 20 эле орун бар. Жылда 1500дөн ашуун наристе төрөлгөн. Аймакка бул жетиштүү деген суроо койду. Кыргыз мамлекеттик Манас театрына улуттук статусу ыйгарылды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Кыргыз мамлекеттик Манас театрына улуттук статусу ыйгарылды. Жарлык кыргыз элинин материалдык эмес, маданий баалуулуктарын алып жүрүүчүлөрдүн, озеки айтуучулардын ишин системасын өркүндөтүү максатында кабыл алынды. Мындан ары аталган мамлекеттик мекеме Кыргыз улуттук Манас театры деп аталат. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу 1200 мектепке 24 миңден ашуун компьютер берилет. Билим берүү жана илим министри Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында Кыргызстандагы 1200 мектеп, жалпы мектептердин 56% жана 8 педагогикалык колледжге компьютердик жабдыктарды жана техникалык каражаттарды берет. Ар бир мектепке берилүүчү компьютердик жабдыктардын жана техникалык каражаттардын топтомуна төмөндөгүлөр кирет. 20дан компьютер, 6дан проектор, 2ден тармактык компьютер, 1ден көп функционалдуу жабдык, принтер, көчүрүү, сканер жана UPS үзгүлтүксүз электр энергиясын камсыз кылуу жабдыгы. Жалпы республика боюнча 24168 дана компьютер, 7208 дана проектор, 2408 дана хаб, 1208 дана көп функционалдуу жабдык, принтер, көчүрүү, сканер жана UPS берилет. Мындан сырткары ар бир мектептеги компьютердик класстарга компьютер үчүн 15тен стол, 15тен стул жана системалык блок үчүн 15тен тумба берилет. Рахат Сулайманов 5 каналдын директорлугунан алынды. Бул тууралуу аталган телеканалдын кызматкерлери билдиришти. Маалыматка караганда бүгүн 17 февралда 5 каналдын жамаатына жаңы жетекчи Алтынбек Бекторов таныштырылган. Рахат Сулаймановду кызматтан алуу боюнча буйрукка мамлекеттик мүлүктү башкаруу фондунун жетекчиси кол койгондугу айтылат. Эске салсак, Рахат Сулайманов 5 каналга чейин УКМКнын маалымат катчысы болгон. Ал эми жаңы жетекчи болуп дайындалган Алтынбек Бекторов буга чейин 7 каналда эмгектенген. Кийин Регион ТВнын редактору болуп иштеп келген.